Башка кабарлардан Кыргызстан өзүндө эле болуп жаткан барган сайын ача туяктуулар менен ири мүйүздүүлөрдүн көбөйүшү жайыт маселесин курчутуп жаткандыгы буга чейин маалым. Айылга жакын жерде жайгашкан жайыттардын бардыгы такырайып, алыскы жайыттар болсо пайдалануудан чыгып бараткандыгы айтылган болчу. Себеби Советтер Союзу ыдырагандан бери алыскы жайыттардын инфраструктуралары, жолдору дагы бузулуп жок болгон. Айтсак 2009-жылга чейинки жайыт мыйзамдарына ылайык малчылык тармагында тең салмактуулук бузулган болчу. Малы көп адамдар мурдагыдай башкалардын малын багуунун ордуна жайыттарга өзүнүн гана малын алып чыгуу көрүнүшү күч алган эле. Алар үчүн өз алдынча бул жайыттарды көп жылга ижарага алууга же дээрлик менчиктештирүүгө мүмкүнчүлүк ачылган болчу. Биз бүгүн дал ушул жайыттар маселеси туурасында сүйлөшкөнү жатабыз. Студиянын бүгүнкү коногу Абдымалик Эгембердиев, Кыргыз жайыт ассоциациясынын мүдүрү. Куш келипсиз, Абдымалик мырза. Барыбыз эле түшүнөбүз, мал жайылган жайыттардын ролу Кыргызстан экономикасы үчүн чоң мааниге экендиги. Бүгүн мына сиздер дагы маалымат жыйын өткөрүп, тегерек үстөлдө бул жайыттар маселесин ортого салдыңыздар. Негизи эле Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жайыттарды туура пайдалануу маселеси артка планда калып, жакшы көңүл бурулбай калгандыгы айтылып эле жүрөт. Бирок азыркы күнгө чейин айрым көйгөйлөр чечилбей жатат деген да маселе бүгүн көтөрүлбөдүбү? Ошол дагы эмнеге байланыштуу да? Себеби дегенде жогоруда мен белгилеп өткөндөй 2009-жылы ошол Кыргызстан жайыттарды жөнгө келтирүү боюнча мыйзам кабыл алганда, менин билишиме караганда бул маселени чечүүгө бел байлаган элек да. Туура айтасыз, жайыттар бул Кыргызстандын, биздин өлкөбүздүн, биздин кыргыз элинин чоң байлыгы. Ошондуктан ушул элибиз атам замандан бери жайыттарды туура пайдалангандын аркасынан элибиз турмуш тиричилигин жакшы өткөзүп келген да. Андан ушул кийинки учурда биз эгемендүү мамлекет болгондо, андан мурунку Совет доорунда ошо биз жайыттарды бир аз туура эмес пайдаланып, малдын санын көбөйтүп Советтер учурунда. Андан кийин биз өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондо жайыттарды мындай кароосуз калтырып койдук да. Ошол учурда абдан иретсиз пайдаланып, ким каалаган жерге каалагандай пайдаланып, каалагандай отуруп, анан ошол жайыттардын акыбалдары өтө начарлап кетти. Анын ичинде ушу жайыттын инфраструктуралары, же болбосо жол, көпүрөлөр, мал суу ичүү жайлар бүт бузулуп иштен чыкты. Ал эми мамлекет тарабынан бул багытка тиешелүү каражаттар да бөлүнүшкө мүмкүнчүлүк болбой калды да. Ушул маселелерди жөнгө салайык. Андан кийин ушул жайытты пайдаланууну бир жакшы ыкмаларын табайык деп атайын ошол мыйзам иштеп чыкканбыз. Ошол мыйзамга жогорку кеңеш кабыл алып, президент тарабынан 2009-жылы январь айында кол коюлуп ишке киргизилген. Ошондо сиздер азыр эле көтөргөн маселелерди жөнгө салуу, жакшы максаттар коюлган. Анан биз жерлерде ошол жайыт комитеттерин, бул жамааттардын колдоосу менен, жалпы элдин колдоосу менен чоң түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүн аркасынан ошол жайыт комитеттерин түзө баштадык. Республика боюнча 454 жайыт комитеттер түзүлдү. Анан алардын максаттары, милдеттери, алардын укуктары боюнча тийиштүү окууларды, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин алар өздөрүнүн иштерин баштады. Мында эмне негизинен өзгөрүүлөр болду? Бул ушул жайытты башкаруу, пайдалануу жана аны жакшыртуу милдеттери ушу жайыт пайдалануучулардын өздөрүнө же ошол жамаатка өткөзүлүп берилди да. Анда эми ошол жердеги ар бир айылда жашаган, ар бир ушу жайытты пайдаланган биздин жайыт пайдалануучулардан жакшы ошол жердин шартын, кимде канча малы бар экенин, ким кай жерге отура тургандыгын ошол өздөрү абдан жакшы билет да. Анан биз ошол милдеттерди ошо жамааттын өзүнө жүктөдүк. Эми баары эле ойдогудай
болгон жок. Туура. Абдумалик мырза, мен кийинки суроом ушуга байланыштуу болуп жатат. Мисалы, сиз айткан жанагы өзгөрүүлөр жайыт маселесин толугу менен чече алган жок десек деле туура болчу да. Жаңы мыйзам ошол жайыттарды узак мөөнөттүү ижарага алууга чектөө койгону менен мындан мурда берилген жайыттар мөөнөтүнүн аягына чейин фермерлердин ээлигинде калууда. Мындан тышкары жаңы мыйзам ошол жанагы сиз айткан 2009-жылкы кирген. Ушул жайыттарга сарайларды куруу маселесин дагы чече алган жок дегендер болууда. Буга кандай жооп? Эми бардык эле жерде ошондой деп айтышка болбойт. Эми айрым жайыт пайдалануучулар бирикмелеринде, жайыт комитеттеринде жумуштар жакшы ойдогудай жүрүп жатат. Ошол учурда айрым жерлерде жана айтылгандай жакшы натыйжа бербей калды. Ал эмне себептен? Себептери бир канча. Биринчиден ошол жайыт комитетин кимдер жетектеп атат? Кайсы кандай жоопкерчиликти сезген, билимдүү, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарыла турган кадрларды кое алдыкпы, же болбосо баягы ушул элдер мына ушу биздин кулун бизге караштуу киши деп туруп эле коюп койдукпу. Ушуга да байланыштуу болот экен да. Андан кийин экинчиден ошол жердеги айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин депутаттары эгер бардыгы биргелештүү аракет кылса, бири-бирине тоскоолдук кылбай, тескерисинче бири-бирине жардам берип, чогуу аракет кылган жерлерде бул маселелер оң чечилип атат. Ал эми кээ бир жерлерде ушу бири-бирине тоскоолдук кылып, бири-бирине жардам бербеген жерлерде жанагы айтылгандай айрым кемчиликтер дагы эле. Бирок албетте жогоруда сиз айтып өткөн жанагындай сабатсыз адамдардын ишке алып жаткан маселе боюнча да буга чейин да пикирлер айтылган болчу. Кандай дейсиз, учурда дал ушул маселе көбүнчөсү баягы Кыргызстанды жалпысына алып караганда, бөлүп караганда дейин, аймактарда кайсы аймактарда ушул маселе курч? Эми ал бардык аймактарды эле бул тийиштүү, анан кийин бир жерде жакшы, бир жерде жаман деп айтканга болбойт. Эми ар жерде и жакшысы да бар, ортосу да бар, анан ошо кемчилдиги барлар да болуп атат. Азыр ушул биз ошол кемчилдиги эмне себептен болуп атат, кайсы жактан аксап атат жумуштар, ошолорду изилдеп туруп, үйрөнүп туруп, ошолорду оңдоо иретинде мына бизде чоң уюм бар, Арес деген. Андан кийин биздин уюм жана ошо жайыт департаменти биргелешип алып туруп, ошол начар аксап аткан жайыт комитеттерге жакында жардам берип. Кандай сунуштарды берип жатасыздар? Алда сунуштарды биринчи кезекте ошол жайыт комитетинин мүчөлөрү, жайыт комитетинин төрагаларын ошол кандай иштөө керек, ыкмаларын, жаңы мыйзамдарды түшүндүрүү иштерин биринчиден. Андан кийин ошол жакшы алдыңкы жайыт комитеттерде эмне үчүн ушул жумуштар жакшы жүрүп атат, аларды бар практикалык жактан көрсөтүп, кемчилдиктерди кантип оңдоо керек экендигин. Андан кийин жайытты пайдалануу ыкмаларын үйрөтүүнүн артынан ошол начар жайыт комитеттерди алдыга теңеп жатылат да. Рахмат маегиңизге, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Абдымалик Эгембердиев Кыргыз жайыт ассоциациясынын мүдүрү менен жайыт маселесин көтөрдүк. Бери улантабыз.